Эфирде жаңылыктар, аны мен Нурасан Бактыбеков таныштырамыз, саламатсыздарбы. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасында жалган маалымат таратууга байланыштуу билдирүү жасады. Анын айтымында буга чейин Адахан Мадымаров, Алмазбек Атамбаев жана айрым саясий күчтөргө байланыштырылган фейк аккаунттар аркылуу бийликти каралаган, өлкөдөгү кырдаал тууралуу такталбаган маалыматтар таратылып келген. Алардын арасында Кытай басып кетти, жерлер сатылып жатат, тышкы карыз көбөйүп кетти деген сыяктуу билдирүүлөр болгонун жазды. Ошондой эле эми мындай аракеттерге Камчыбек Ташиевдин командасына байланыштырылган аккаунттарда кошулуп жатканы айтылды. Мындан улам президенттин администрациясынын кырдаалдык борборунун мониторинг бөлүмү коомдук пикирге таасир этүүгө аракет кылган баракчаларды жана алардын байланыштарын аныктоо иштерин жүргүзүүдө. Укук коргоо органдары да тиешелүү иштерди алып барып, мыйзам бузган адамдар жоопкерчиликке тартылаарын эскертүүдө. Алтын кен ишканасы жайгашкан аймактагы тоо боруна кытайча жазылган уранды алып салуу иштери башталды. Компаниянын маалыматына ылайык, бул жазуу 2015-жылы ошол кездеги бийликтин талабы менен экологияны сактоого чакырык катары түшүрүлгөн. Анда ишканада жергиликтүү жарандар менен катар Кытайдан келген адистер да иштегендиктен уран кыргыз жана Кытай тилдеринде жазылган. Компания жазуунун саясий мааниси жок экенин, анын негизги максаты жаратылышты, тоолорду жана суу ресурстарын коргоого чакыруу болгонун белгиледи. Бүгүнкү күндө ишканада кызматкерлеринин 95%-ын Кыргызстандын жарандары түзөт. Кыргызстандын мыйзамдарын бузган чет өлкөлүк жарандар мыйзамда белгиленген тартипте өлкөдөн чыгарылат. Ички иштер министрлиги өлкөдө жүргөн ар бир чет өлкөлүк жаран мыйзам талаптарын сактап, кыргыз элинин салтына, маданиятына жана коомдук тартипке урмат менен мамиле кылууга тийиш экенин эскертти. Мыйзам бузуу жоопкерчиликке, анын ичинде депортациялоо чечимине алып келиши мүмкүн. Мыйзамдарды сактоо, коомдук коопсуздукту жана өз ара урматтоону камсыз кылуунун негизги шарты экенин белгиледи. Чүй облусунда курулуш мыйзамдарынын сакталышы боюнча масштабтуу текшерүү өттү. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, бетон түйүндөрү, асфальт бетон заводдору жана майдалоо сорттоо комплекстерин иштеткен 25 ишкана көзөмөлдөн өттү. Текшерүүнүн жыйынтыгында мыйзам бузган аныкталган бир катар ишканаларга жалпысынан 1 миллион сомдон ашык айып салынды. Ошондой эле аныкталган кемчиликтерди белгиленген мөөнөттө жоюу боюнча милдеттүү көрсөтмөлөр берилди. Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду Кыргызстанда. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Ири инвестициялык долбоорлорду каржылоону улантууда. Анын уставтык капиталы 100 миллион акш долларын түзөт. Фонд ушул күнгө чейин жалпы 11 инвестициялык долбоорду жактырып, анын 8 боюнча иштер жүрүп жатат. Ал эми дагы 3 долбоор боюнча ушул жумада келишимдерге кол коюу пландалууда. Толук ишке ашкан алгачкы долбоорлордун бири Чүй облусундагы тигүү фабрикасы. 300 жумуш ордуна эсептелген, ишкана экспортко багытталган жана өткөн жылы ишке берилген 100 жаңы өндүрүштүн катарына кирет. Фонд өнөр жай, жеңил өнөр жай, айыл чарба, инфраструктура, медицина, туризм жана энергетика тармактарындагы долбоорлорду каржылайт. Ал эки мамлекет башчыларынын демилгеси менен 2022-жылы түзүлгөн. Бизде азыр эми Кудай буйрса ушул ишке кирер алдында тургандагы долбоорлорубуз бар. Бул Бишкек экономикалык эркин аймагында ушул полго төшөлчү Ковролин чыгарчу
ишкананы дагы каржылап бүтүп калдык. Мына ушул айдын аягында ачабыз деп күтүп атабыз. Бул да болсо Кыргызстанда биринчи жол долбоор. Буга чейин бул ковролин импортталып келген. Биздин негизги бир критерийлерибизге бул жанагы импорттон көз карандысты кыскартып, экспортты жогорулатуу болуп саналат. Бул долбоорубуз ошого жооп берет. Аны Кудай буйрса ушул июль айынын аягында ачабыз деп турабыз. Нарын облусунда быйыл 135 чакырым жолго асфальт төшөө пландалган. Учурда анын жарымынан көбү бүткөрүлдү. Жаңы жолдордун аркасында каттам жеңилдеп, айыл тургундары көп жылдан берки чаң көйгөйүнөн арылып жатышат. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Бөлөкбай Шерембеков айтып берет. Анан мындай тротуар сыяктуу эмелер да болобу? Четтеринде болобу? Аны кийин айлык көтөрүп карайт булар чекер. Жаштары 70-ке таяган Мукамбет Токтобеков менен Мелисбек Кыязов өздөрүнүн киндик каны тамган Чоң Дөбө айылындагы жолдун акыры жасала баштагандыгына жетине алышпайт. Айтымдарында 200-ге жакын түтүн эли бар бул калктуу пунктка жада калса, кубаттуу сайыз мезгилинде да ырыстуу көңүл бурулган эмес. Мындай кайдырлыктын айынан азыркыга дейре инфра түзүмүн жөндөп алуу чоң көйгөй. Илгери Советтер Союзунда бир круговой кылабыз деп ушундай сала баштаганда, андан ошол бойдон калган. Ал Советтер Союзу тарагандан бери бияка кирежир бир чанда келбесе кирежир деген неме жок болчу. Сүйүнүп атабыз бул көчөбүздүн үстү бул Жумгасап Косулама Чоң Дөбө бир айыл өкмөт болуп калбадыкпы? Бирибизге катташканга кыспырап карасың, тиги боласың, жолуң сонмоп турса, соннолуу болду. Административдик аймактык реформанын натыйжасында бир айыл аймагынын тутумуна кирген Лама менен Чоң Дөбө элдүү пункттардын аралыгы 10 чакырым. Мында Жумгал районундагы номери 24 жолдорду пайдалануу мекемесинин адистери учурда 3төн 2син асфальтташты. Ал эми калган бөлүгү түздөлүп, тегизделип, кийинки этабына даярдалууда. Бирок бул аракеттер бир катар кыйынчылыктар менен коштолуп жаткандыгын жашырып кереги жок. Айрыкча асфальттын 110 чакырым алыстагы Кочкор районунан ташылышы эмгек ыргагын кыйдале басаңдатууда. Жумгал районуна бир район чоң болгондуктан да салына турган жолдор бар. Ошолорго бир абызы керектелет бул жака. Ошол учурда ушул Жумгалга канатташ тогуз да менчи абызы жок. Туура айтасыз, Жумгал районунун Тогуз районунда абызы жок мамлекеттин. Ошо абызлар Жумгал менен Тогуз Торонун ортосуна бир абыз курулуп калса, ушу Тогуз Торондагы Жумгалды дагы камсыздайбы деген ойдобуз. Ал эми алыскы Ат башы районундагы Жумгалдагыдай өксүк мамлекет башчыбыз Садыр Жапаровдун көз жазында калбай, өткөн жылы анын түздөн-түз тапшырмасы менен асфальт бетон заводу курулган. Учурда кубаттуулугу саатына 80 тонна продукция өндүрүүгө жөндөмдүү ушул ишкананын өрөөндөгү жолдорду жаңыртууга салымы зор. Маселен, азыр узундугу 16 чакырым Ачак Айыңды Калинин аралыгын кайрадан жасап чыгууга анын пайдасы тийүүдө. Бул азыр учурда 9 сантиметр менен басылып жатат. Муну таптагандан кийин 7 сантиметрге чөт да. Кичине битумдан кыйналдык элек, азыр учурда битумдар дагы жакшы убагы менен келип, иштерибиз жакшы үзгүлтүксүз уланууда. Өз ичине жогоруда аталган 2 районду камтыган Нарын облусунда күн суугуна тарткыча титулдук тизме менен 92 жана капиталдык салымдар беренесинин эсебинен 42 чакырым жолду жаңыртуу милдети бар. Теңир Тоо жергесиндеги жаан чачындуу аба ырайына карабай иш ыргагы дурус. Эгер бардыгы азыркы нугунан жазбаса, 3 жылдан бери аягына чыга элек Нарын Баят аралыгынын тегинен көбү толугу менен бүткөрүлмөкчү. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Жумгал, Ат башы райондору. Ысык көл облусундагы Кырчын жайлоосуна алып баруучу 35,5 чакырым жол толугу менен жаңыланып, асфальт төшөлдү. Долбоор президенттин колдоосу менен бөлүнгөн мамлекеттик каражаттын эсебинен 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү алкагында ишке ашты. Учурда жол боюндагы тосмолор, жол белгилери жана унаа токтотуучу жайлар бүткөрүлүп жатат. Жаңы жол туристтердин коопсуз жүрүүсүн камсыздап, Кырчын жайлоосунун туристтик мүмкүнчүлүгүн арттырат. Жылдын алгачкы 6 айында Кыргызстанга 6 миллиондон ашык турист келди. Чет элдик конокторду өлкөнүн кооз жаратылышы жана бай тарыхы, көчмөн маданияты тартууда. Ошондой эле туристтер үчүн шарттарды жакшыртуу максатында аймактарда инфраструктура өнүгүп, жаңы кызматтар жана санариптик мүмкүнчүлүктөр киргизилүүдө.
Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыздын материалында. West from China and belong to the Huns as their vassal. Ханна Кыргызстандын жаратылышына суктанган туристтердин бири. Ал өлкөгө жыл сайын келип турууну адатка айланткан. Быйыл экинчи ирет келген саякатчыны бийик тоолор, кооз жаратылыш жана меймандос эл өзүнө тарткан. Бул жолкусунда Ханна достору менен Ташрабатты, Соңкөлдү жана Ысык көлдү кыдырышты. Бүгүн болсо сапарын Борбор калаадагы тарых музейинде улантты. Кыргызстанга быйыл экинчи жолу келип жатам. Бул өлкө мага абдан жагат. Өзгөчө жаратылышы, бийик тоолору, элинин маданияты жана тамак ашы таасир калтырды. Ал эми Ысык көлдү биринчи көргөндө деңиздей сезилди. Суусу тунук, абдан кооз. Ошондой эле тарых музейине да экинчи жолу келишим. Экскурсовод музейдин тарыхын абдан кызыктуу түшүндүрүп жатат. Ошондуктан бул жерге дагы бир жолу келгениме кубанычтамын. Кыргызстанга келген туристтер жаратылыш менен катар тарыхый жайларга дагы көңүл бурушуда. Алар өлкөнүн өткөн тарыхы жана маданияты менен жакындан таанышып жатышат. Айрыкча конокторду көчмөндөр цивилизациясы жана анын өзгөчөлүктөрү кызыктырат. Азия өлкөлөрүнөн келген туристтер адатта биздин маданиятыбыз окшош экен деп ошол көрүп аткан учурда дагы кээ бир өздөрүнүн бул буюм бизде да колдонулган, биздин аймакта да бар, кээ бир буюмдарды алып тургай азыркыга чейин колдонобуз деп окшоштуктарына таң калышат. Салыштыруу менен сиздерде дагы ушул азыркыга чейин колдонулабы деп кээ бир буюмдарды сурашат. Бизде да ушундай. Демек бул жана маданияттардын диалогу деп коебуз го, цивилизация. Ушул музей ошол өзүнүн кызматын ошол жерден да аткарат да. Мындан тышкары туристтер үчүн шарттарды жакшыртуу иштери дагы жүрүүдө. Тарыхый жайларда маалыматты жеткиликтүү кылуу үчүн аудиогидтер өнүктүрүлүп жатат. Аталган музейде француз тилиндеги аудиогид сентябрдан тарта ишке кирип, кийин башка тилдер дагы кошулат. Биздин музейде кесипкөйлүү гидтер иштешет. Алар кыргыз, орус, түрк жана англис тилдеринде туристтерге маалымат бере алышат. Мындан тышкары азыркы учурда ыкчам түрдө аудиогидтерди киргизүүгө музей иш алып барып жатат. Ал аудиогидте буюрса ошо кыргызча, орусча, англисче жана француз тилинде аудиогидтер гид түзүлөт. Быйылкы туристтик сезондагы активдүү өтүүдө. Жарым жыл ичинде өлкөгө 6 миллиондон ашык турист келген. Жыл аягына чейин бул көрсөткүчтү 12 миллионго жеткирүү пландалууда. Туркомпаниялар дагы быйылкы жылы мурдагыдан көп топторду кабыл алганын белгилешет. Алардын багыты көбүнчө Сары Челек, Кел суу, Ала көл, Арсланбап жана Ысык көлгө багытталууда. Биздин салттарыбызды көрүп, боз үйлөрдө жашап, баарын сезип кетиш үчүн атайынан келишет. Анан биз дагы турларыбызда атайынан болсо бүркүт шоулорду жасап беребиз, ат мингенди үйрөтөбүз, боз үйлөргө жайгаштырып, атайынан биздин бүт кантип көчмөн эли жашаганын ошону сезип кетиш үчүн биз аракет кылып көрсөтүп кетебиз Кыргызстанды. Борбор калаада Европадан келген туристтер менен баарлаштык. Алар өлкөнүн жаратылышы жана улуттук ашканасы тууралуу ойлорун бөлүштү. Кыргызстанга биринчи жолу келдим. Бишкек азыр абдан ысык болуп жатат. Анткени Австралияда азыр кыш мезгили. Бирок тоого да чыктык. Ал жакта кар бар экен. Мындан тышкары Соңкөлгө, Ысык көлгө, Ала көлгө, Нарынга жана Кел сууга дагы бардык. Бул мен барган эң кооз өлкөлөрдүн бири деп айтам. Бул өлкө мага абдан жакты. Өзгөчө кооз жаратылышы, бийик тоолору, тунук суулары, дарыялары жана кең өрөөндөрү суктандырды. Кыргыз ашканасынан болсо куурдак өзгөчө жакты. Картошка, пияз жана эт кошулган бул тамак менин эң жакшы көргөн тамагыма айланды. Бүгүнкү күндө туризм тармагы өлкөнүн ички дүң продукциясынын 4%-ын түзөт. Ал эми алдыдагы 4 жылда бул көрсөткүчтү 6%-га жеткирүү пландалууда. Ошондой эле туристтик агымдын өсүшү менен жаңы кызматтар жана санариптик чечимдер ишке ашырылууда. Келген туристтер кабыл алуучу кызматтар жеңил жана ачык жана так болуш үчүн ошол цифровизация үчүн түндүк менен биргеликте Түндүк Travel платформасы иштелип чыгып жатат. Анан ал жакта баягы техникалык жаттан дагы IT адистер иштеп атат. Ушул болуп аткан кызматтарды, анын ичинде баягы өкмөттөн ала турчу кызматтар, ошолорду дагы биз санариптештирип, ошол платформага киргизгенге аракет кылып атабыз. Туризмди өнүктүрүү иштери аймактарда дагы активдүү уланууда. Жолдор оңдолуп, эс алуу жайлары жана экологиялык таза үйлөр курулууда. Бул иштер өлкөнүн ар бир аймагында сапаттуу шарттарды түзүүгө багытталган. Айсана Бакытбекова, Шамен Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек.
Ысык көл жана Соң көлдө балык улоого убактылуу чектөө киргизилди. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2029 жылдын 21 июлуна чейин бул көлдөрдөгү балыктын бардык түрлөрүн өндүрүштүк максатта кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн чыгарууга тыюу салынат. Чечим суу экосистемаларын коргоо, балыктардын санын көбөйтүү жана көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо максатын көздөйт. Ысык көлдө экологиялык рейдтин жүрүшүндө көлдүн түбүнөн жана суудан жалпы узундугу 7300 метрди түзгөн эски синтетикалык балык улоочу торлор алынды. Ошондой эле 130 килограмм таштанды чыгарылды. Жаратылыш ресурстары министрлиги мындай рейдтер ысык көлдүн экологиялык коопсуздугун камсыздоо жана мыйзамсыз балык улоонун алдын алуу максатында мындан ары да улантылаарын билдирди. Мына ушуну менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр жакшы өтсүн.